Ауzu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум. Кадырман көрүүчүлөр, угуучулар, Аллах Таала сиздердин бүгүнкү шилтеп келген кадамыңарды Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Окуй турган илимиңерде Алла берекесин берген болсун. Албетте сөздөрдүн эң улуусу, пайдалуусу бул Куран жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кереметтүү насаат сөздөр болуп эсептелинет. Хадис. Мына ошол хадистен биз буга чейин имам Мухиддин Нававинин 40 хадис аттуу китебин окуп атканбыз, эсиңерде болсо. Буга чейин 4-чү хадиске келип окуп бүткөн экенбиз, 40 хадистен. 5-чи хадиске келип жеткен экенбиз. Ал-хадисул хамису. Бисмиллахир рахманир рахим. Ан уммил муъминина умми Абдилlah Аиша радияллаху анха قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Хадис, кыска хадис келди. Бул хадисти алымдар хадистердин энеси деп атап коет да. Усул негизи депчи. Негизги хадистерден 4-5 хадисти айтышат. Ошолордун бирөөсү мисалы үчүн буга чейин окуган Иннамал а'малу бинният. Амалдар ниеттерге жараша болот деген бул диндин негизги эрежеси дейт да. Көп маселелер ошого такалат дейт. Жана ошондой эле ушул хадистагы азыркы отурабыз, түшүндүрөбүз, бул хадистагы диндин негизги эрежелеринен дейт. Азыр биринчи которуп туруп, андан кийин чечмелей турган болсок, бул хадисти бизге ан уммил муъминина Умми Абдилlah Аишата радияллаху анха дейт. Айша Абдулланын энеси, момундардын энеси Айшадан риваят кылынат экен да. Демек Айша энебиз радияллаху анха бул хадисти бизге риваят кылат экен. Бирок Айша энебизди айтыштан мурун момундардын энеси, Абдулланын энеси Айша Алла андан ыраазы болгон болсун айтты дейт. Эмне деп айтты десе, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Эмне деп? Ман ахдата фи амрина хаза ма лейса минху фахуа раддун дейт. Кыска. Кимде ким биздин ушул динибизге андан болбогон нерсени киргизген болсо дейт да. Пайгамбарыбыз биздин динибизге андан дегенде каяка кетип атат сөз? Динден деген да. Динден болбогон нерсени киргизген болсо дейт. Бирөө жарым келип туруп, ал кабыл кылынбайт дейт. Бирөө келип туруп, динден болбогон нерсени динге киргизген болсо дейт, ал кабыл кылынбайт деп пайгамбар айтып койду. Демек, муну бизге Айша энебиз пайгамбардан риваят кылып атат. Бул хадис Бухари менен Муслимде келет экен, эки китепте. Бирок Муслимде дагы бир риваят бар экен. Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахуа рад. Бул жакта мунун өзгөчөлүгү экинчи хадистин. Кимде ким бул биздин динибизде жок болгон иш аракетти деген сөз келет да. Иш аракетти аткарган болсо, ал кабыл кылынбайт дейт. Динибизде болбогон иш аракетти кимде ким аткарган болсо, диндеги жок нерсени, ал кабыл кылынбайт дейт. Бул Муслимде келген риваят экен. Эми адаттагыдай биз хадисти чечмелештен мурун хадисти риваят кылган сахабалар тууралуу айтып келатканбыз. Ушундай беле? Буга чейин Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Мас'уд, Умар радияллаху анху кетип аткан болчубуз. Бүгүн болсо момундардын энеси, Абдулланын энеси Айша радияллаху анха экен. Болдубу? Айша энебиз боюнча айта турган болсок, сөз өтө көп. Ошо керектүү кыска жерден ала турган болсок, биякта имам Навави момундардын энеси деп баштап атты. Бул сый, урмат, таазим жөн эле Айша деп баштаган жери жок да, момундардын энеси. Эмнеге? Алла өзү Ахсаб сүрөсүнүн 6-аятында ва азважуху уммахатум деген. Уммахатухум. Пайгамбарыбыздын аялдары момун мусулмандардын энелери деп айткан да. Алла айткан. Ошого амал кылып пайгамбарыбыздын жубайлары эмне болот экен? Момундардын энеси болуп калат экен да. Демек, эне бар, сенин табигый түз алган энең бар, анан диндеги эне болот экен да. Диндеги момун мусулман катары пайгамбарыбыздын жубайлары эне болуп калат экен да. Болдубу? Ошол себептен момундардын энеси деп жатат бул жакта. Бирөө сурашы мүмкүн да, Абдулланын энеси Умми Абдилlah Абдулланын энеси Айша энебизден бала болгон беле пайгамбарыбыздан?
Бул эмес. Эмнеге Абдулланын энеси деп атат десе, бул да хадиске барып такалат. Өзүнчө хадис бар, бул кыска айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизден 10 жаш улуу болгон Асма деген эжекеси болгон. Ошол Асманын Абдулла деген баласы болгон. Абдулла ибн Зубайр. Ошол Абдулланын атынан пайгамбарыбыз Айша энебизди Абдулланын энеси деп коет эле дейт да. Өткөндө жумада айткандай, мисалы үчүн Сухайб ар-Румиди Абу Яхья деп койбоду, Яхья деген баласы жок болсо деле. Теби пайгамбарыбыз кээде ошондой адамдарга жакшы жашаган кылып атап кое берет эле да. Демек Айша энебиз балким көкүрөгүндө балалуу болбой калдым го деген бир ой келбесин деп балким да биз билбейбиз. Ошого үйүндө ойноп жүргөн Абдулланын энеси деп ошол Абдулланын энеси деп кайрылат эле да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Айша энебиз өзү пайгамбарыбыз бул адамдан кеткенден кийин 40 жыл жашаган дейт да. Эч кимге турмушка чыккан эмес. 40 жыл жашаган. Пайгамбарыбыздан 2210 хадис риваят кылган дейт. 2210 хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыкканы хижраттын 3-жылы деп келет. Бир аз риваяттар талаш бар. Пайгамбарыбызга ошол 6 жашында сөйкө салынып, сизче айтканда куда түшүп, анан 9 жашында жашоо баштаган дейт да. Эми бияка кайтып келебиз азыр. Эми Айша энебизге келиштен мурун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары боюнча айтып баштаганда, азыркы биздин жашоодо заманбап биздин жашап жаткан учурубузда исламофобтор бар, исламга каршы чыккандар бар, чыгыш таануучулар бар, востокөбеттер. Алар ошо пайгамбарыбыздын жубайлары тууралуу келгенде көп аял алган, Кудай сактасын, оозуңа албай турган сөздөрдү пайгамбарыбыз аялга жакын болгон дегендер айтылат да. Негизи ислам тарыхын эмес, деги эле тарыхты окуй турган болсоң, мурунку доордо өзү көп аял алуулук норма болгон да. Исламга чейин деле, мисалы үчүн. Ислам келди дагы ошол цивилизацияны, ошол норманы ислам келип кыскартып берген, 4кө түшүрүп берген да. Болбосо ага чейин көп болгон да. 4 аялга чейин кыскартты дагы, 4 аялга чейин көбөйткөн жок дейт. 4 аялга чейин кыскартты дейт да. 4 аял алууну дагы оорлотуп койду исламчы. Шарты туура келсе, алардын астында адилеттүүлүк бар, анын камсыздандыруу жана башка маселе. Бул башка темага кирип кеттик. Пайгамбарга кайтып келели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы 11 аял алган. 11 аял алган. Пайгамбарыбызга эмнеге анда 11 аял алыш болуп калды? Келип Алла Таала ошондой кылып коет эле да. Пайгамбарыбызга кээде башка адамдар кыла албай турган нерсени жеке пайгамбарга гана буйруп койгон учурлар болгон да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз 11 аял алды, эч ким ала албайт. Эч ким пайгамбарчалык адилеттүү боло албайт да андай аялдаргачы. Анан жада калса ибадат маселесинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 күн, 4 күн, 5 күн деп ооз ачпай эле орозо кармап жүрүп эле да. Сахабалар пайгамбарыбыз туурайбыз деп жыгылып калышат эле. Пайгамбар силер мени туурабагыла бул маселеде, оозуңарды ачкыла дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы тахажжудта таң аткыча окуп коет эле, антип эч ким окуй албайт болчу мисалы үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалы үчүн 2 рекет намазда Бакара, Али Имран бардык сүрөнү окуп санат эле, эч ким окуй албайт. Мындайча айтканда пайгамбарга кээде Алла Таала жөнөкөй адамдардын күч кубаты жетпей турган нерсени кылдырып коет эле да. Жеке өзүнө гана. Башкага милдет кылбастан да. Үчүнчү жагы пайгамбарыбыздын ошончо аял алгандыгынын алымдар даанышмандыгын карасаң дейт. Пайгамбарга окшош сулуу, барыс жагынан, келбети жагынан, ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү топ келген адамдар дейт. Авторитеттүү адамдар дейт да. Эгер үйлөнсө кандай аялдарга үйлөнөт дейт. Жаштарга үйлөнөт дейт. Жаш кыздарга үйлөнөт дейт. Өзлөрү тандай үйлөнөт дейт да. Бирок пайгамбарыбыздын өмүр баянына келсең, биринчи аял ким? Хадича энебиз пайгамбарыбыздан 15 жаш улуу болгон дейт да. Азыр ким ала алат 15 жаш? Хадича энебиз канча жолу турмушка чыккан ага чейин? Демек турмуш көрүп койгон. 15 жаш улуу аял. Пайгамбардын нафсисине туура келбейт да, мындай карай турган болсоң. Андан кийин пайгамбарыбыздын аялы Сауда. Айша энебиз канчанчы аял болгон? 3-чү аялы. Экинчи аялы Сауда. Сауда пайгамбарыбыздын аялы Хадичадан
Андан да улуу болгон дейт да. Элестеткиле. Адам эркектин табиятынан алыс да болчу. Андан Хадича энебизден дагы эмне болгон экен? Улуу болгон. Сауда энебиздин күйөөсү каза болуп калган аныкы дагы. Маймуна энебиз такыр эле алдагы улгайып калган аял болгон. Кечиресиздер, этек кири токтоп калган учурда турмушка чыккан пайгамбарыбызга. Ким алат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондой учурда болгондо да Маймуна энебиз өзү бирөөнү жөнөтүп жуучу пайгамбарыбызга. Суранып өзү турмушка чыккан да. 3 кеттиби? Жуэрия деген аял болгон. Жуэрия китептерин окуй турган болсоң, уруусу Жуэрия энебиздин уруусу пайгамбарыбыздарга, сахабаларга колго түшүп калып, ошол урууну бошотуш үчүн пайгамбарга турмушка чыккан да. Пайгамбарга ошо турмушка чыгып, анан уруусу боштондукка чыккан. Саясий. Көрдүңөрбү? Мурунку учурдун тарыхтарына карай турган болсоңор, дейт. Ошол эле Европадагы Англия, Франция, жана королдор, Людовиктер, алар эки мамлекет урушканда, эки королевство урушканда, кыздарын, балдарын берип, же өзлөрү үйлөнүп достошкон экен да. Бул дагы мис ошондой сыяктуу болгон да. Андан кийинки Салама энебиз. Салама кимдин аял болгон? Абу Саламанын. Абу Салама каза болуп калганда Салама жалгыз калып калды. Абу Бакырдан барып колун сурады да. Макул болбой койду. Пайгамбарыбызга турмушка чыгам деди да. Анан пайгамбарыбызга чыкты. Ал дагы эмне? Жубан. Көрдүңөрбү? Бүт бар турмуш көргөн, улгайып калган, жашы өтүп калган аялдар болуп атты. Хафса энебиздин күйөөсү Ухуд согушуна чыгып, Ухудта шахид кеткен. Күйөөсү өлүп калган. Анан пайгамбарга турмушка чыккан да. Мынтип келе турган болсоң. Хабиб деген аял болгон пайгамбарыбыздын. Хабиб Абу Суфяндын кызы. Эфиопияга хижратка барат күйөөсү менен. Күйөөсү исламды таштап христиан болуп кеткен да. Анан ажырашкан да. Кайра келип пайгамбарга чыгып алган турмушкачы. Мисал үчүн, кара. Сафия энебиз. Сафия еврей, жөөт болгон, яхуди. Аныкы дагы саясий тармактан болгон да. Ал Сафия энебиз өзү Муса алейхиссалам бир тууганы ким болгон? Харун пайгамбар. Харун пайгамбардын тукумунан болгон да, элестет. Анан мусулмандар менен согушуп, колго түшүп калганда, атасы каза болуп калат. Пайгамбарыбыздын алдында Сафия энебиз эмеге болот, колго түшөт, туткунга. Анан пайгамбарыбыз эки тандоо берет да. Сафия энебизге. Кааласаң боштондукка чыгып кете бер дейт, сага тийбейбиз дейт. Кааласаң исламды кабыл алып, мага турмушка чыксаң болот дейт да. Себеби пайгамбарыбыз мунун аркасында христиан жөөттөргө дин алып баш керек болуп атат да. Еврейлерге ислам жеткизиш керек болуп атат. Ошондой болгон. Канча яхудилер мусулман болгон да ошондой. Анан Сафия энебиз жок деген. Мен сиз айтканга чейин эле мусулман болдум деген да. Мен даярмын деп пайгамбарга турмушка чыккан. Ошон үчүн окуя келет го. Хафса энебиз Сафия энебизди эмне кылып коет? Сен жөөттүң деп, жөөттүн кызысың деп баягы айтып койгондо ачууланып, назданып, ыйлайбегенде пайгамбарыбыз эмне болду дегенде, ушинтип жөөттүн кызысың деп айтты дегенде. Ооба, мен жөөттүн кызым деп койбойсуңбу дейт да. Эмне бар экен ал? Айтып кой, менин күйөөм пайгамбар. Чоң атам Харун пайгамбар. Анын бир тууганы пайгамбар деп койбойсуңбу? 3 пайгамбар турат биякта. Эмне дей аласың депчи. Ошон үчүн Сафия энебизди пайгамбарыбыз ошол себептен сыйлаган экен да. Сапарга чыкканда Сафия энебиз менен пайгамбарыбыз жерге отуруп калса чепкени чечип жайып берчи дейт да. Эгер төөгө мине турган болсо пайгамбар тизесин тосуп берген дейт, чык депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайларына болгон мамилесин кара да. Андан кийинки аялы Мария Кыптия. Мария Кыптык. Египеттен келген. Ал пайгамбарыбызга бала төрөп берген. Ошон пайгамбардын канча баласы болгон? 3 эркек болгон. Жалпы 7. 6 Хадича энебиздин, 2 эркек. Абдулла, Касым. Анан 4 кыз. Кулсум, Рукия, Зайнап, Фатима. Анан 1 эркек ошо Мария Кыптия төрөп берген, Ибрахимди. Толтабы? Демек пайгамбардын ушул эмесине эле карап көрсөң, мындай ошондой пайгамбардай болгон авторитеттүү адамдардын алдында дагы атты башты адам мындай албайт болчу да. Нафсиге карамак да.
Демек пайгамбарыбыздын үйлөнгөнү дагы бул жөн нерсе эмес болгон да. Карагыла. Мына ошондой. Эми Айша энебизге келе турган болсок, Айша энебиз жалгыз да, турмуш курбаганда алган. Кыз кезинде алган да, мисалы үчүн. Мында дагы алымдар айтат, даанышмандык бар дейт да, анткени бардык үй бүлөгө, аялга тиешелүү маселенин баарын Айша энебиз жеткизген экен да. 2210 хадис жеткизген. Башка аялдар мынча жеткизген эмес да. Демек ошончолук баягы Айша энебиз жахил да болуп көргөн эмес да. Капыр болуп көргөн эмес. Төрөлгөндө эле мусулман болуп төрөлгөн экен. Атасы ким? Энесичи? Умурумман. Төрөлсө эле экөө мусулман да. Болду. Ошон үчүн айтат, мен өмүр бою атам менен апамды ташка, идолдорго сыйынганын көргөн жокмун дейт да. Мусулман болуп төрөлгөн. Ошон үчүн жаш, зейни таза, илим ала тургандай, көрдүңбү? Кийин пайгамбардын мурасын жеткизе ала тургандай балким алган да. Карачы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат эле, качан мен аялдарыма кыдырып адилеттүүлүк кылып жашайт эле да, Айшанын үйүнө келгенде гана Жебрейил келет дейт да. Башка аялдарыма келбейт дейт. А Жебрейил алейхиссалам аяка келгенде балким даанышмандуулугу ошол жактан илим таркатсын Айша энебизге. Түз, прямой, түз эфир да. Ошон үчүн билесиңер, Жебрейил алейхиссаламды Айша энебиз көргөн да. Башка аялдар көргөн эмес. Бир жолу Айша энебиз айтып берет, мен үйдө, бөлмөдө пайгамбарыбыз Дихия менен сүйлөшүп атат дейт да. Дихия бин Калби деген сахаба болгон. Ал Дихия өзү сулуу келген, келбеттүү. Ошонун түрүндө, ошонун сырткы абалында келишкен да Жебрейил периштечи. А бирок бирөө чалып атат, сабак берип атат деп койма. Сабак берип атат деп кой. Сабак берет. Анан ошол Дихиянын түрүндө келет эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үйүнө. Бирок Дихия өзү шаардан сырткары жашаган экен, талаада. Келчи деле эмес экен шаар эмегечи, Меккеге. Мединагачы. Бирок биздин үйдө эле жүрө берет дейт, Айша айтат. Биздин үйгө көп келчи дейт. Анан пайгамбардан Дихия эмне кылып жүрөт? Сен Дихияны көрүп атасың дейт да. Ооба көрүп атам десе, бул Дихия эмес дейт да. Ким десе, бул Жебрейил дейт да. Анан Айша энебиз туруп калдым дейт, анан Жебрейил сага салам айтып атат дейт да. Ассаламу алейкум деп. Алланын элчиси Жебрейилге менин атыман да салам айтып коюңуз дейт да. Ошо Жебрейил периште түз Айша энебизге салам айткан аял да. Бирок Хадича энебизге Жебрейил эмес, Алла өзү айткан да. Деңгээлин кара дейт да. Жебрейил периште айтса Айша энебизге, Хадича энебизге Алла айткан да саламдычы. Карагыла. Ошентип Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы болуп турмушка чыкканы бар. Хадича энебиз кайтыш болгондон кийин пайгамбар үйлөнбөй жүрдү. Көп үйлөнбөй жүрдү. Анан Хаула бин Хаким деген сахаба аял болгон. Ошол бир күнү пайгамбарга келет да, Алланын элчиси, сиз капа болуп жүрөсүз дейт да. Сиз жалгызсырап жүрөсүз дейт. Пайгамбар капа болгон да, аялы кайтыш болгондо. Сиз жалгыздап калдыңыз дейт да. Хаула бин Хаким деген сахабачы. Эмне кылайын дейт да. Үйлөнбөйсүзбү дейт да. Кимге үйлөнөм дейт пайгамбарыбыз. Менде карап жүргөн экөө бар дейт да. Ким дейт. Бирөөсү Сауда бин Замат. Турмуш курган мурун күйөөсү каза болуп калган. Каласаңыз жубан турмуш курган ошону сунуштайм. Каласаңыз Абу Бакырдын кызы Айша бар дейт да. Пайгамбарыбыз Айшаны деген жок да. Макул, сен өзүң карап көрчү дейт да. Кайсынысы туура келсе сага, кайсынысы макул болсо мага айтып кой дейт да. Ошондо анан Сауда энебиз макул болгон. Анан Сауда энеге үйлөнгөн да пайгамбарыбыз. Бирок кийин Хаула бин Хаким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшаны да алат эле деген имишти Абу Бакыр менен Умурман энебизге айтып барат да. Абу Бакырдан аял экөө угуп сүйүнөт. Пайгамбар биздин кызды алмак турбайбы депчи. Берет болчубуз дейт да. Анан Абу Бакыр айтат да, жок, пайгамбарыбыз менен мен көп жүрөм. Пайгамбарыбызга көп кызмат кылам. Анан мени бир тууганым дей берет дейт да. Абу Бакыр барган zaman бир тууганым дечкен да пайгамбарыбыз. А бир тууган кызына бере албайт да, үйлөнө албайт дейт да. Демек, Алланын азыркы келген дини арам кылды го деп ойлогон дейт да. Дегенде Хаула бин Хаким айтып барган экен, пайгамбар айткан, жок, ал мен айткан бир тууган дегеним, анткени мурун эмелери барып те 6-7 аталар биригет да булардыкычы. Жок, ал дегеним
диндеги бир тууганымды айткан болчумун дейт да пайгамбарыбыз. Анан Абу Бакр аны укканда дейт да. Анда бере алат экенмин дейт да. Берейин деп сүйлөшүп атса, Руман Абу Бакр радиаллаху экинчи аял болуп калат. Айтат, дагы бир маселе бар дейт да. Эмне десе, сиз билесизби дейт. Мут'им бин Ади деген адам бар. Пайгамбарыбыздын каршылашы эле да аябай. Ошол баласы Жубейр бин Мут'им деген билесиңерби? Ошол Мут'им бин Ади баласы Жубейрди биздин Айшага кудалап койбоду беле дейт да. Аны эмне кылабыз дейт. Тиги капыр. Абу Бакр ушунчалык сыпаттуу адам болгон дейт. Мен убада бергем дейт, жок дейт. Пайгамбарга бере албайм дейт. Убадама турам дейт. Дейт дагы бирок аял айтат, барып көрүңүз бир Мут'имге, үйүнө барып көрүңүз. Эмне дейт экен дейт да. Ана Мут'им бин Адидин үйүнө Абу Бакр барып, эшигин тыкылдатып үйүнө киргенде эле Мут'им бин Ади менен аялы Абу Бакр сөгө баштайт да. Баланча деп сен келдиңби? Ушу сенин кызыңа биз балабызды кула түшүп коюп тура эмес кылыптырбыз. Эми сен башың айланып калган Мухаммадты ээрчип, аялың башын айланды. Эми кызың менин баламды башын айландырат. Эч кандай куда жок. Аны биз кечтик деп жиберет. Абу Бакр эчтик деп айта элек делечи. Эчтик деп айткан эмес дейт. Ошондо деп туруп кеткен дейт да. Абу Бакр ошонун баарын чечкен дейт да. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кызын сунуштап пайгамбарыбыз алган да. Ол үйлөнгөнү свадьба, той деп коет го, өтө башкача болгон. Аны окуп көрүш керек демечи. Пайгамбар сүт ичирип, сон башкача. Айша энебиз кандай аялдар аны даярдашканы, комнатты бөлмөгө киргизип, ага кирбей эле коелу. Бул жакта тема башкача айтайын деп атам да. Айша энебиз ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларда пайгамбарыбызга Жебирейил периште 2 жолу Айша энебиз түшүндө көргөзгөн дейт да. Мен түшүмдө Айшаны көргөм дейт. Жебирейил алейхиссалам келип, ушундай чоң кездемеге Айша энебиздин келбетин көргөзгөн дейт да. Бул сенин бул жашоодогу аялың, акыреттик аялың деп айткан дейт да. Ошентип, эгер Алла кааласа, эгер мен түшүм туура чыкса, анда Алла каалагандай болот деп эле койчумун дейт да. Ошентип үйлөнүшкөн той бар, пайгамбарыбыз 50 дирхам берет эмесине, махрыначы. Эми сөз бул эмес. Мунун баарын угуп келгенбиз. Азыр биз глобалдуу бир анча-мынча болсо да маселелерге козгой кетели деп атасыз. Пайгамбардын көп аял алган оюнча да айта кеттик дагы. Экинчи глобалдуу маселе пайгамбарыбызды дагы ошол исламофобдор, чыгыш таануучулар, атеисттер жаш кызды алган деп айтышат да. Аны бир термин бар, аны оозума да келбейт, аны айтканга. 6 жашында кудалап, 9 жашында үйлөнгөн деп. Буга эмне деп жооп беребиз мисалы үчүн? Бул нерсени алымдардын эгерде китептерди изилдеп карай турган болсок, жакшылап ой пикир калчай турган болсок, алымдар 2 түргө бөлүнгөн да. Бухари Муслимде хадистер келет, Айша энебиз өзү айтып берет. Мен 6 жашымда жакшы билем дейт. Пайгамбарыбыз чак түштө, күн ысыкта үйгө тыкылдатып келген болчу дейт да. Хадистин мааниси ушундай. Адатта пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр атама досуна чак түштө келбейт эле дейт да. Анткени чак түштө алар укташкан да, ысыкта. Бирок чак түштө келгени башкача болду дейт да. Көрсө бир канча адамдар менен мага куда түшкөнү келишкен турбайбы дейт да. Деп айтып берген хадис бар, сахих хадис. Анан пайгамбарыбызга куда түшүп коюп, нике кыйып, 9 жашында Мединага алып барып ошактан жашап баштаган да. Болтабы? Ошон үчүн алымдар 2ге бөлүнүп кеткен. Бир тармакта алымдар, көпчүлүгү алымдар. Ооба 6 жашында куда түшүп, 9 жашында жашаган дейт да. Азчылык алымдар жок дейт. Айша энебиз анда 9да болгон эмес дейт. Канчада болгон десе 17-18 жашта болгон дейт да. Хадис турбайбы биякта пайгамбарыбыздын Айша энебиз мен 6да болчумун, анан 9да болчумун деген десе, алар аны тавилдеп мындай божомолдошот да. Кантип божомолдойсуң десе, өтө көп аргументтер бар, алардыкы деле күчтүү. Ошолордун бирөөсү, мисалы үчүн, алар кыз киши, эркек бала төрөлгөндө жылын билчү эмес дейт. Жылды деле жазчу эмес ал убакта дейт. Бирок качан бир белгилүү бир нерсе болоордо ошону жазып койчу дейт да. Мисалы үчүн, пайгамбардын заманасында ошол бир учурда надва деп коет, уруулар чогулуп, уруу башчылар баары чогулуп, анан
кыздарга көйнөк кийгизчи дейт, мындай чоңоюп калган кыздарга чоң бир иштер боюнча кеңешчи дейт. Ошол көйнөк кийгизгенде анан бул баланча жыл болду деп ошондо белгилечи дейт. Көбүн эсе этек кир келип калганда анан 1 жаш деп баштачы дейт да. Экинчи жылкысы 2 жаш деп. Этек кирден баштачу экен. Этек кир мисалы үчүн 7, 8, 9 жашында келсе, 10 жашта уже 1 жаш да. Түшүндүңүзбү? Ошондо Айша энебиз биякта мисалы үчүн 9 жаш десе, ага дагы 9ду кошсоң канча болот? 18 жаш депчи мисалы үчүн. Ошондой аргументтерди алып келет дагы анан да кошушат биякта математикалык тараптан. Мисалы үчүн Айша энебиздин эжекесинин аты ким болгон дедик? Асма. Асма энебиз 10 жаш улуу болгон деп атпайбызбы? Ошол Асма энебиздин хижраттын 73-жылы 100 жашта каза болгону бар экен да. Хижраттын 73-жылы 100 жашында каза болгон деген тексттер бар экен. Эми ошону алышат дагы хижри жылы биздин азыркы миладий жыл менен 2025 болот атпайбызбы? Качан башталат? Биз эсептеген жыл менен 622-жылдан башталат экен да. Хижрат жылчы. Эми ошого алып келет дагы хижри жыл санагы мисалы үчүн 355 күндөн турган болсо, мисалы үчүн анда карап көрөбүз дейт. Анда 73, 71ге түшөт дагы 71-жылы 693 жыл болот дейт. Түшүнөсүңөрбү? 693-жылы 98 жашында Асма энебиз каза болгон болот дейт. Чыктыбы дейт? Чыкты дейт, 693 дейт. Эми ошол 693-тү 71 болуп аткан болсо, демек хижри жыл 622ден башталып атабы? 622ге 71ди кошобуз, андан 92 жашты кемитебиз, ошондо 595-жыл болуп калат дейт да. Эми ошол 595тен кайра 605ди алып салабыз дейт да. 605 дейт. 605 каяктан чыкты эле? 605. 10ду кошобуз. 595ке 10ду кошкондо 605-жыл төрөлгөн болуп калат дейт. 605-жылы Айша энебиз төрөлгөн болуп калат. Эми 605-жылды коп койдук дагы хижраттын 2-жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыгып аткан болсо, анда 624-жыл болуп калат дейт. Анткени хижри 600 канчанчы башталат? 22ден дейт. 2 жыл 624-жылы чыгып аткан болсо, 624төн 605ти алып салсаң 19 болуп калат дейт. Ошентип эсептешет да. Анан дагы кете берет булар аргументтер каты да. Бирок көпчүлүк алымдар айтат, мындайга барбайбыз дейт көпчүлүк. Эмнеге десе, биздин заманга чейин бир дагы ислам алымы, ислам тарыхы, ислам динден башка диндер дагы бул нерсеге таң калган эмес дейт. Айша энебиздин бул турмушка чыгуу жашына таң калган эмес. Биздин гана учурда башталды дейт. Болдубу? Эмнеге таң калган эмес? Анткени канчалык артка жылдырган сайын кылымдарды, кыздардын, эркек балдардын жетилүүсү эрте боло баштайт экен да. Менин деле чоң атам 33 жашында, чоң атам 12 жаш, 13 жаштагы кызды алганда чоң энемдичи. Норма болгон да, мисалы үчүн. Ошол эле мисалы үчүн эмени карасаңар, Европада Грациан деген монах болгон. Китептерин окусаңар, ошол Грациан деген монах биздин жыл санак менен 900 жыл мурун жашаган. Бизден 900 жыл мурун жашаган. Ким деген? Грациан деген монах, кечил. Ошол Европада декрет Грациана деген кодекс бар, мыйзам. Ошол Грациан ошол 900 жыл мурун өзү Европадагы жаш кыздар кайсыл учурда турмушка чыгат экенин жазып койгон. Айткан, биздин традиционалдуу, салттуу жашап жаткан учурубуздун кыздарынын бойго жетилүүсү 12 менен 13 деп айткан да.